attan bardığınızlardı. Şimdi görüldüm mutluluklayın. Урматтуу Чакылбек Кененбаевич, урматтуу Кыргыз Өзбек университетинин окутуучулук профессору жамааты, агайлар, эжекелер, урматтуу жаштар, студенттер. Мына бүгүн бир эле биздин шаарыбызда эмес, жалпы Кыргыз мамлекетинде, Орто Азия чөлкөмүндө чоң майрамдын башталышы болуп атат. Мусулмандардын жаңы жылы Норуз майрамын тосуп атабыз. Мына элибиздин бешенесине, элибиздин өзүнүн мүнөзүнө жараша бүгүн күндө чайыттай ачылып, майрамдык маанай тартуулап турат. Биз бүгүн ошол бардык аймактык кеңештерде, бардык шаарыбызда жайланышкан мекеме уюмдарда, жогорку атайын окуу жайларда ушул Ноорузду тосуу боюнча атайын программа кабыл алганбыз. Бүгүн ушул биз атайы Ош шаарынын мэриясы, шаардык кеңештин депутаттары менен биргеликте ушул шаарыбыздын чок ортосунан орун алган достуктун, ынтымактын үлгүсү болгон Кыргыз Өзбек университетинин жалпы жамаатынын ошол Норуз майрамын тосуу белгилөө каадасына келип катышып отурабыз. Мен жалпы баарыңыздарды Ош шаарынын мэри Кадырбаев Айтмат Тентибаевичтин атынан, Ош шаарынын жалпы элинин атынан, жеке өзүмдүн атыман ушул майрамыңыздардын чын жүрөктөн куттуктап коюуга уруксат этиңиздер. Норуз майрамыңыздар менен бардыгыңыздарды жеке өзүмдүн атымдан, жалпы эле университеттин жетекчилигинин атынан, ушул жерде отурган ага эжекелердин атынан бардыгыңыздарды чын жүрөгүмдөн куттуктаймын. Ар бириңиздердин үй бүлөңүздөрдө тынчылык, аманчылык болсун, бакубатчылык болсун, дасторконуңуздар толо нан болсун, кырманыбыз толо дам болсун деп айтайлы. Келе жаткан 2018 чыгыш элдеринин майрамдап келген өзгөчө болгон Норуз майрамы бардыгыбызга кут болсун. Элибизде, журтубузда тынчылык, аманчылык болсун. Анын ичинде биздин Кыргыз Өзбек университетинде ар дайым биримдик, ынтымак, өнүгүү болсун. Биз аркылуу жалпы Кыргыз, биз сүйгөн, жакшынакай болгон мамлекетибиз Кыргыз мамлекетинде өнүгүү, өсүү, өркүндөө болсун. Студенттер, окууларыңыздарда чоң-чоң ийгиликтер. 21 март бул өзгөчө дата, өзгөчө сан деп айткым келет. 21 мартта күн менен түн теңелет экен. Бизче которгондо Норуз бул жаңы күн дегенди түшүндүрөт экен. Ушул жаздын жакшынакай жаркыраган күнүндө келген майрамыбыз ар бирибизге кут болуп, бизди курчап турган жалпы чөйрөдөгү жаңыланууну жүрөгүбүз менен сезип, ар бирибиздин ички дүйнөбүздө биринчи кезекте жаңылануу болсун деп тилек кылам. Ал аркылуу коомубузда, мамлекетибизде чоң-чоң өнүгүүлөр боло берсин деп дагы бир жолу сиздерге каалоо билдиргим келет. Майрамыңыздар кут болсун.